Руслан мырза, саламатсызбы? Мына бүгүн Бишкектеги эң чоң, Бишкек гана эмес, жалпы Кыргызстандагы эң чоң un комбинаттарынын биринде турабыз. Сиз менен багы журналист катары мындан бир 3 жыл мурун маектешкенимде Кыргызстанда ушул un тармагынын абалы өтө мындай начарлап кеткендигин, өкмөт жардам бербей аткандыгын айтып мындай ыйлактап эле жүрчү элеңиздер. Анан азыркы абал кандай өзгөрдү? Мен байкап атам, мына un комбинаттарда ундун көптүгүнөн мындай көз кубанат экен да. Саламатсызбы дагы бир жолу. Эң туура айтасыз. Бул 4-5 жыл мурун сиз менен маектеш аябай колдоону көрсөтчүңөр. Андан кийин мына канча 4-5 жыл өтүп кетти. Айтып кетсем, 21-жылдан бери биз ошол өкмөткө кайрылып, бизге жеңилдик бергиле, берсеңер биз өнүгөбүз деп кайрылып атып, 21-жыл эле бизди угуп, ошол бизге жеңилдикти берген. Аны бизди НДСтен бошоткон да. Импорттоп келген будайдан, анан ошол будайды un кылып саткандан бошоткон. Эми жыйынтык айтып кетсем, бүгүнкү күндө мына бизде бүт тармак, бүт биздин аймактарда комбинат тегирмендин баарын калыбына келтирип иштете баштадык. Айтып кетсек, бүгүнкү күндө бизде 30тан ашык тегирмен иштеп атат. Иш орундарындагы баягы жоготкон иш орундарынын баарын кайра ордуна койдук. Андан тышкары биз баягы министрлер кабинети менен келишим менен иштеп атабыз да. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө бул тармак толугу менен өзүнүн калыбына келди деп айтсам болот. Эң сонун, эгер жаңылбасам, мына 2021-жылы ошо сиз айтмакчы, кошумча нарк салыгы ставкасы 12% болуп келсе, ал 0-го түштү да, Анан муну сиздер жыл өткөн сайын узартып келе жатасыздар, быйыл 3 жыл болуптур. Эмне натыйжа берди? Мындай дароо эле сезилдиби? Анын аркасында ошол un өндүрүш тармагындагылар аны жөн териси менен байкашса керек менчи. Албетте, жакшы эле натыйжа берди деп айтсам болот. Себеби сиз билесиз да, бизде 20-жылы пандемия болуп карантин болгон кезде, бизде ошол март айында Кыргызстанда 7-8 эле тегирмен иштеп аткан. Анын өзүнүн корулары баягы кампада болгон. Андан тышкары баягы иштетүү көлөмү жетпей, Кыргызстанда ундун дефицити болгон, жетишпей, баалар 60%га чейин көтөрүлгөн да, жогорулаган. Себеби карантин болгондо Казакстан чек арасын жаап койгон. Буудай келбей калды да? Буудай дагы, un дагы келбей калган. Себеби ал учурда биздин базардын үлүшүн 85% бул импорттолгон un болчу. 15% эле бул Кыргызстандан чыккан un болчу. Жана натыйжа боюнча айтып кетсек, мына 3 жылдын ичинде биз 32 комбинатты иштеттик. 22-жылдан бери мына сырткыдагы фактор болду, Тажикстан менен да биздин ички жанагындай конфликт болду, Казакстанда болду, Россияда дагы Украина менен болду. Биздин керектүүчүлөр сезген жок баягы ундун кымбаттаганын, баалар өйдөй болду, дефицит болгонун. Себеби бизге жеңилдик берип атканда бизден министрлер кабинети келишим түзүп, ошондо талаптар бар болчу. Эң биринчи, бул деген тегирмендердин ичинде кору болуш керек. Запасы болуш керек. Запас болуш керек. Будай негизинде, un негизинде. Ал келишимде жазылуу. 3000 тонна будай, 500 тонна un деп. Ири чоң тегирмендерде чоң көлөм болуш керек. Албетте кичи тегирмендерде азыраак болуш керек. Бул биринчи болчу. Экинчиси, иш орундарын көбөйтүү. Мына 20-жылы бизде 1500 киши иштесе, бул тармакта бүгүнкү күндө 3500 киши алек болот. Биз 2000ден өйдө иш орундарын түздүк. Андан тышкары жанагындай сырткы фактор болуп, сырттан келген un кымбаттап кеткенде биз интервенция кылып атабыз. Мына былтыр сентябрь айында Казакстандын уну 3000ге көтөрүлүп, аякта баягы жакшы эгин түшпөй, ушундай дүрбүлөң болуп кеткенде, биз тегирмендер баарыбыз бүт региондордон чыгып туруп, 30 сомдон мына унун баасы 30 сом, 1,5 сом мешоктоп барып саткандан кийин баалар түшүп кетти да. Ал эмнени көрсөтөт? Ал баарыбызда жанагындай запастар барын көрсөттү. Андан тышкары салык саясаты бар болчу. Анда дагы жазылуу жыл сайын салыкты көбөйтөбүз деген. Аны болсо биз 200%га аткардык, көбөйттүк. Себеби 20-жылга чейин 7-8 тегирмен
160-170 миллион төлөсөк, 23-жылдын жыйынтыгы менен биз 400 миллион төлөдүк. 24-жылы биз 500 миллионго чыгабыз деп үмүттөнүп атабыз. Азыркы учурда ошо Кыргызстандын өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан un азыктары өлкөнүн канча пайызын камсыз кылып жатат? Бүгүнкү мына 24 жылды карасак, биз 65%га жеттик азыр. 65%. Бул 20-жылга салыштырганда канча пайыз? 15%, 50%га көбөйттүк да. Эң сонун болуптур. Себеби мына 20-жылга чейин биздин базарды биз 15% ээлечик. Биздин тегерменчилер. Бүгүнкү күндө 65% ээлеп атабыз. Анан мондай сырткы фактор болуп, биздин чек аралар жабылып калса, же дагы бир окуялар болуп кетсе, бизде өзүбүздө запас бар. Ар бир тегерменде запас бар. Биз ошолорду иштетип, биздин керектүүчүлөргө берип, жанагындай мындай бат өсүп же баа өсүп кеткенге азыр бүгүнкү күндө жол жок да. Ага жолду биз бербейбиз. Ошол баа саясаты жөнүндө айтсаңыз, мындай өзгөрүү болдубу, жокпу? Ошол бир калыпта келатасыздарбы же мындай арзандатканга мүмкүнчүлүк болдубу? Мына 21-жылдан баштап карап келсек, биздин баа 30 сомдон 1 килограмм, бул заводдун баасы. Мешокто, каптагы унду айтып атам, 30 сомдон жогорулаган жок. Биринчиден биздин министрлер кабинети менен түзүлгөн келишимде бир ошондой пункт бар да, беренеси бар. Анда жазылып турат. Биринчи сорт эң негизги сатылган, баары колдонгон биринчи сорт болот. Биринчи сорттун кирешеси, пайдасы 10%дан жогорулабасын деген ошондой пункт бар да. Бул жалпы un комбинаттарына тиешелүү. Un комбинаттарына тиешелүү. Биз 10%дан өйдө өзүбүздүн кирешебизди көтөрө албайбыз. Биринчиден, экинчиден 30 комбинат иштегенден кийин бул атамдашы болот да. Биз баарыбыз бирөө-бирөөбүзгө атамдашпыз. Ошол үчүн каалаган бааны коюп сата албайбыз. Себеби баарыбызда жанагындай эле насыя бар. Баарыбызда иштеп туруш керек, айлык төлөш керек. Ошол үчүн салык төлөш керек. Ошол үчүн биз бааны аябай жогору көтөрө албайбыз, себеби баарыбызда атамдаш бар да. Бул биздин тегерменчилер ундан тышкары тоют чыгарабыз. Бул улпак деп коет. Будайдын улпагы. Бул деген баягы биздин фермерлер, мал өнөр жай, мал кармагандарга ошол жака түздөн түз биз камсыздайбыз да. Анан дагы бир маселе, бул албетте сырьёго келип такалат да. Анан Кыргызстандагы ушул un комбинаттары менимче жеке өзүнүн гана будайынан чыгарбаса керек, туурабы? Туура, эң туура. Тилекке каршы биз бүгүнкү күнгө чейин 90% будайды сырттан алып келебиз. Ооба. Бул биз Россиядан алып келип атабыз. Эң негизги Россия болуп атат, себеби Казакстанда баасы жогору болуп калып атат будайдыкы. Жогору баада будай алып келсек, анда унубуз да кымбат болот. Ошон үчүн биз 3 жылдан бери Россия менен иштеп, ошол жактан алып келебиз. Канчадан алып келесиздер баасын? Бүгүнкү күндө баасы бир 18-19 рубльдин тегереги. Бул килограммына? Бул килограмм. Бир тоннасы ошо 18-19 миң рубль болот да. Анан бул курс дагы акыркы мына 2 жылда бирге бир болуп атат. Аш элек 1 сомдон. Бул биринчиден бул стабилдуулук болуп атат. Экинчиден биз жана келишимдин негизинде иштейбиз, бааны мындай көтөрүп. Үчүнчүдөн баягы эле бизде атамдаштык бар. Ошон үчүн ундун баасы стабилдуу, 3 жылдан бери стабилдуу болуп келатат. Тилекке каршы бизде өзүбүздүн будай аз. Мына быйыл түшүм аябай жакшы болуп атат, бирок 90% жергиликтүү будайдын 90% баягы кормовой тоют болуп калып атат, себеби сапатына жетпей калып атат. Биздин эми экинчи кадамыбыз бул биздин өзүбүздүн сырьёну, өзүнүн будайдын өнүктүрүү болуп атат да, өзүбүзгө даярдаш керек болуп атат. Ал талапта биз ошол максатта биз жанагындай айыл чарба министрлигинин программасы кластерлик өнүгүү деп ошолорго кошулуп, биздин кайра иштетүүчүлөрдү кошуп, биздин дыйкандарды аяка кошуп, үрөн алып келген, үрөн менен үрөн баягы чарбаларды кошуп, ошол жумуш иш кылып атабыз бүгүнкү күндө. Айта кетиңизчи, ушул жерден дароо эле мисалы биздеги будайдын сапаты толук мындай таза биздин будай менен ун даярдоого болбойт, мындай илишкектиги жана клейковинасы аз деп жүрүшөт го адистер. Азыркы өндүргөн будайды азыркы шартта шарт болбой атат, себеби анын өзүнүн технологиясы бар.
андай будайды өстүрсө болот. Айрым чарбалар мына илештигин 27%га чейин болуп атат. 29 деген да пайыз бар да. Муну деген биздин дыйкандардын технологияны, биринчиден технологияны караш керек, жакшы үйрөн керек. Жер семирткечтерди өзүнүн убагыны менен муну туура жумуш кылса, анан жер багы айдоо алмаштыруу деген бар, севооборот деген бар. Ошону колдосо, технологиянын баарын ишти туура жүргүзсөк, анда сапаттуу дагы, сандуу дагы будай бизде өстүрсө болот экен. Канча жылда ошого жетишсек болот? Мисалы биз сырттан толук баягы буудай албай тургандай шартты канча жылга түзө алабыз? Биз өзүбүзгө пландаштырып атабыз. Жок дегенде 30-28, 29 жылга чейин ошондой көлөмгө жетип алсак, бул деген жок дегенде 200 миң, 300 миң тонна унга жараган будайды өндүрүп алалы деп ошого максаттанып атабыз. Максат чыгар, биз ошого иш жүргүзүп атабыз азыр. Азыр билесиз, президенттин жарлыгы чыкты. Бул айыл чарба тармагын өнөр жай комплекстүү өнүгүүсүнө деген арналып ошондой жарлык чыкты да бизде. Ал жарлыктын анда көп нерселер каралыптыр. Ал деген практикадан алынган. Мисалы айтып кетсек, биз ошол жазылган нерселер менен иштеп келатабыз. Мына 3 жылдан бери келатабыз. Биз жыйынтыгында мына биздин тармак аябай өнүктү деп айтсак болот да. Анын ичинде көп жанагындай пункттар бар да. Мисалы айтып кетсем, ошол эле бириктирүү деп атат, фермер чарбаларын бириктирүү деп атат. Бизге аяктан кайсы бизге эмне жардам? Мисалы будай эккенде бул чоң аянттар керек. Биздин жерлер бөлүнүп калган да. Анан биз баарын чоң аянттарды бириктирип, ошолорго будай эккиле, биз болсо аны сатып алганга кепилдик беребиз, жакшы баа менен аласыз десек, анда албетте биздин фермерлер дагы биригип, биздин аянттар чоңоюп, аны иштеткенге жеңилирээк болот да. Андан тышкары могу агро өнөр жай кайра иштетүүчү ишканаларды ошолорду колдоо деп атат да бул жарлыкта. Анда айтып кетсем, мына биздин эле мисалды келтирсек, 22 жылдан бери мына биздин кластерге миллиард сом бөлүнүп берген, ошонун 970 миллионун эмеге бөлүп бердик биздин кайра иштетүүчүлөргө. Бул ун комбинаттары алдыбы? Ун комбинаттар алды, кондитер жасаган алды, ундун азыктарын жасагандар, фабрикалар, макарон жасагандар алды. Муну деген дыйкандар дагы алды. Биз дыйкандарга сиздер бул насыяны алып, жеңилдеткен насыяны алып, будай өстүрүп берсеңер, будай айдап берсеңер, анда биз ошону кабыл алып сатып алабыз деп дыйкандарга да бөлүндү. Үрөөн алып келген чарбаларга да бөлүндү. Ал аябай жардам болуп атат, себеби буну оборотко, анан мына айрым тегирмендер азыр жабдууларын заманбапка алмаштырып, өзүнүн деңгээлин да көтөрүп атат деп айтсак болот да. Башкача айтканда, бул бөлүнгөн каражат ошол мындай ун комбинаттарынын модернизациялаганга таасирин тийгизип аткан экен да. Ага дагы кетип атат, ага дагы ошол акчаны салып атат, ал дагы жардам болуп атат бизге. Анан ушул жердечи, мисалы, ошол буудай өндүрүшчүлөр менен жанагы ун комбинаттарынын ортосундагы логистика кандай болуп атат? Биз азыр келишим жанагы насыяларды берип атканда, азыр ун комбинаттар менен ошол будайды айдаган, өстүргөн дыйкандар келишим түзүп атат. Бул деген жана насыяны алыш үчүн анда келишим болуш керек. Келишим негизинде биздин дыйкандар өстүргөн будайды бул комбинаттар сатып алыш керек да. Бирок анын биздин Кыргызстандан чыккан будайдын биринчиден сапаты керек бизге. Ал сапаты жакшы болуш үчүн биздин ассоциация, биз дагы дыйкандар менен жолугуп, региондорго быйыл эле күзүндө чыгып жолугуп, кандай туура эгиш керек, жана кандай севооборот кылыш керек, кандай үрөндөрдү колдонуш керек деп биз анча-мынча жана тренинг өткөрүп, ошондой жумуш кылып атабыз да. Эл аралыкта проекттер бар, алар менен да биз иштешип, бирге жумуш кылып, Всемирная продовольственная программа ООН деген да бар, алар менен дагы сүйлөшүп, мындай жаңы ошондой долбоорлорду кылалы деп атабыз да. Эң негизги биздин максат Кыргызстандагы будайдын сапатын жана санын
жакшыртып. өзүбүзгө даярдап өзүбүзгө көбөйтүп алалы деп атабыз. Анан дагы бир коомчулукта бир түшүнүк бар да, мисалы биздин өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшкө караганда биз сырттан келген ундай сапаттуу, алардын клейковинасы жогору, жакшы нан азыктарын даярдаса болот деген түшүнүк калыптанып калганда, анан чыны менен эле биздин ундун сапаты ушунчалык жаманбы? Биздин ундарды мисалы жана байытуу боюнча, көп витамин, темир жана башка заттарга байытуу боюнча мындай атайын жумуш жасалып атабы? Жакшы суроо. Бул эң туура айтасыз. Биздин керектүүчүлөр көнүп калган, чын айтканда. Биздики баары эле импорт, сырттан келген жакшы. Казакстандыкы жакшы дейбиз. Казакстандыкы жакшы, Россияныкы жакшы дейбиз, импорттун жакшы, итальянский, испанский жакшы дейбиз. Бул бүт азыктар эле ошондой да. Бирок айтып кетсем, көбүнчө сырттан келген ундар көбүнчө мындай жакшы иштетилет, жакшы мындай кандай айтпайсың, жакшы жуурулат, андан жакшы бир нан дагы болот, кесме дагы болот. Себеби ага биз мындай товардык кебетеге көрөбүз. Ошого дагы көңүл бурабыз. Аны деген мындай өзүнүн кошумчалары бар да. Мындай кандай десем, улучшитель деп коет. Аны жакшы кылыш үчүн, жакшы көтөрүлүш үчүн, жакшы өң берет үчүн, ошол үчүн бул жанагындай кошумчалар кошулат да. Анан албетте бул деген биздин кожойкелер үйдө иштегенде жеңил болот да. Биздин Кыргызстанда чыккан ундар бизде Кыргызстанда чыккан ундар байытылган ундар болот. Себеби жанагы витаминдер, андан тышкары железо деп темир заты. Жанагындай организмге керектүү нерселерди кошобуз. Анан аны кошкондон кийин жанагындай улучшительдерди, кошумчаларды кошконго болбойт. Экөөнү аралаштырганга болбойт. Ошон үчүн коңшулар башка өлкөдөн келгендерде алар кошулбайт экен да. Алар кошулбайт. Аларга болсо фермент деп коет. Фермент кошулат. Ундун сапаты мындай жакшы болсун депчи, жакшы иштетилсин, жакшы көбөйсүн, жакшы көтөрүлсүн. Айымдар үчүн жеңил болсун деп эң туура. Кыргызстандан көбүнчө чыккан ундар аны алып иштетип көрүп, ага көнүш керек да. Себеби ал дароо эле ошондой сон болуп иштелип кетпейт да. Себеби кошумчалар жок ичинде. Ичинде жана айткандай витамин бар. Ошон үчүн мындай табигый деп айтсам болот да, сен чыккан ундар. Биринчиден, экинчиден жанагындай технологиялар бизге келе элек. Айтып кетсек, мына тандырга мисалы эң тандыр жасаганга Казакстан уну деп айтып атпайбы? Ошо Казакстан уну эле жарайт деп. Себеби клейковинасы аябай 36, 34, 36 аябай бийик да. Бул деле ден соолукка мындан зыян болуп кетет. Себеби клейковина деген бул глютен. Глютен деген бул аябай мындай жакшы эмес нерсе деп айтсам. Азыр эми глютенсиз ун, глютенсиз тамак деген дагы мындай туура тамактанууда өзгөчө мааниге ээ болуп калбадыбы, туурабы? Туура. Эл түшүнө баштады. Эл биздин керектүүчүлөр түшүнө баштады. Аппак унду жебей, кара унду жеш керек. Ошондо пайдалуу болот. Анан жана глютени жок. Глютени төмөн унду жеш керек. Ал организмге аябай пайда келтирет деп. Анын ичинде витамин бар мисалы. Айтып кетсек, апакай ун биринчи сорт же апакай высший сорт ун, алар баягы ден соолукка аябай деле жакшы, мындай гликемический индекс деп коет, ошонусу жогору да. Мисалы бирок азыр бул жерде биз көбүрөөк мындай биринчи, жогорку сорттогу ундарды көрүп атабыз да. Жанагы экинчи сорттогу кара ун деп коебуз го кыргызча эле. Ушул ундардын мындай мен көргөн жокмун да азырчы. Эмне суроо талап жокпу же азыр ага ылайыкташкан эмеспи ун комбинаттары чыгарууга? Мына бүгүнкү күндө жыйылып турган бар экинчи сорт. Экинчи сорт булар. Экинчи сорт. Эң пайдалуу. Булар кара ундар экен да. Кара ундар. Эң пайдалуу. Бирок бизде ошентип биздин керектүүчүлөр көнүп калган. Апакайды жейсиз. Дүкөнгө ун же нандап келип калса, мунун кара экен деп керекчи албай калган. Ал туура эмес да. Айтсак, эң организмге мындай пайдалуу бул экинчи сорттун уну. Суроо талап кандай? Тилекке каршы экинчи сорт ушу кара унга бизде талап жок да, суроо талап жок да. Канча бир 30-20%? Бир 20% болуш керек. Бирок сырткы өлкөлөрдүн тажрыйбадан айтсам, мына Орусияда жалаң экинчи сорттон нан жейт, серый хлеб деп, кара нан жейт. Казакстанда тегирмендер
ун чыгаргандан кийин биринчи сорту экспортко кетет, мына бизге деле келет, сыртка барат. Экинчи сорту алар сатпайт. Экинчи сорту нан заводдорго берет. Нан заводдор жанагындай кара нан чыгарат, полубелый деп коет, орусча айтканда. Ошондон нанды чыгарып берет да. Бааларында айырмачылык барбы? Бар, мисалы эң жогорку сорттун баасы бүгүнкү күндө 45 сом болсо, биринчи сорттун баасы 30 сом болсо, экинчи сорттун баасы 20 сом. Бул баасы дагы төмөн. Анан бул кишиге дагы пайдалуу да. Анан Руслан мырза айтыңызчы, ушул чыгып аткан ундардын сапаты кандай көзөмөлдүккө алынат? Бизде ар бир биздин ушундай ишканаларда лаборатория бар. Биринчиден ар бир ишканада, ар бир ишканада өзүнүн лабораториясы бар. Бул келгенде будайдан башталат да. Будайдан баштап, анан анын сапатын көрүлөт, анан ун болгондон кийин ундун сапатын дагы текшерет. Анан өзүбүздүн ГОСТор бар. Анан сертификация бар. Сертификацияда биз ГОС стандарттан алынат. ДГСМ деген бар, ошол чыгып айрым эмелерди текшерип турат. Багы полкаларда турган, дүкөндөрдө турганда алып текшерип, жанагындай витаминдер барбы, жокпу, сапаты кандай болуп, бул көзөмөл жүрүп турат да. Жана ун комбинаттарынын мындай модернизациясы жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Сурайын дегеним, кээде ошо мындай карапайым адамдар айтып калышат да, ундары эскирип кетип атат деп. Жана мисалы бул ун комбинаты мындай байкап атабыз, мындай чындыгында эле сапаты, мындай сактоо жайы жакшы экен да. Ушул сактоо жай да могу биз отурган жер туурабы? Анан бардыгында эле ушундай талап барбы? Мисалы жанагы кошумча нарк салыгынын түшүшү менен сиздерге бир топ эле жеңилдик болду да. Анан ун комбинаттары ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ушул сактоо жайларын жакшырта алыштыбы? Мына 2 жылдан бери бар аракет кылып, айтып кетсем 8-9 ушундай ишкана өзүнүн барында жанагы ушундай складдарын жасап, өндүрүш бөлмөлөрүн жасап, азыр оңдоп, ISO 9001 деген стандарт бар, эл аралык ХАСП деген бар, ошого жакындап баратат. Кудайга шүгүр, азыр бүгүнкү күндө ага шарт бар да, иштеп, токтобой иштеп, ошондой каражат таап, өзгөртүп, ошондой стандартка жакындатып атабыз да. Ушундай эле айтып кетсек, биздин көбүнчө комбинаттар ушул комбинатка окшоп өзүн таза кармап, жанагындай ушундай складдардын баарын оңдоп, ушундай деңгээлде деп айтсак болот да. Буга чейин Кыргызстанда мындай аткезчилик жол менен келген ун азыктары бир 60-65%га чейин чыгып кеткендигин эксперттер айтып жүрүштү эле. Анан азыр ошол аткезчилик мындай токтодубу же азайдыбы? Ал канчалык деңгээлде ошо сиздердин ишке таасирин тийгизип атат? 2015 жылдан бери аябай эле таасирин тийгизди бизге. Анткени аткезчилик жол менен ошо 80-90%га чейин кирчи. Алар баягы салыгы жок, төлөнбөй кирип атып, анан биздин баарыбыз токтогон нерсе, биздин себеби ошол болчу. Себеби биз кымбат будай алып келип, андан ун даярдап саталы десек, аткезчилик жолу менен арзан 100 сомго арзан келип, алар сатылчы, биз сата албай. Анан элдин баары эмне булардыкы кымбат деп чыгышчу да, туурабы? Анан биздики кымбат себеби биз баарыбыз расмий түрүндө иштейбиз, салык төлөйбүз, айлык төлөйбүз, электр энергия дагы башка көп чыгымдар бар да. Ошол үчүн биздин баабыз кымбат болуп, жана аткезчилик жол менен келген ундар бизге аябай таасирин тийгизген да. 21 жылы бизге жеңилдик бергенде ошол 3 сомду алып коюп бизди бириктирип койду да. НДСтен салыгты алгандан кийин биз бир деңгээлде болуп калдык дагы. Ошондон биз иштей баштадык. Эми болсо айтып кетсек, 22 жылы Казакстанда эгин начар болуп, будай жакшы болбой, жаан жаап чогулта албай, будай кымбат болуп, уну да кымбат болуп калды. Дагы бирке кымбаттады. Ошол себептен алып келгенге Казакстандан бияка мисалы жанагы аткезчилик алып келгенден пайдасы аз болуп, пайдасы деле жок болуп калды да. Ошол себептен ал аткезчилик жол менен келгенде азайып калды деп айтсам болот. Ал азайган сайын бизге жол берип атат да. Биздин жергиликтүү тегирменчилердин көлөмүн көбөйткөнгө бизге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Эми кошумча нарк салыгынын ставкасын 0 түшүрүүгө мына 3 жыл болду деп айтып атабыз. Анан муну жылыга узартып жаткан экенсиздер да, Биз жыл сайын узартып атабыз. Себеби
бул жана айтып кеткендей биз биринчи кадам менен кайра иштетүүчү тармакты көтөрүп алдык. Экинчи кадам менен биздин өзүбүздүн чикизат деп жаңы будайды сырьёну көтөрүп алалы деп атабыз. Ошол себептен биз дагы бир 3-4 жыл керек бизге. Жок дегенде да. Бул тармак туруктуу өнүгүү болуп, анан экинчи этап менен жанагы өзүбүздүн будайыбызды өзүбүзгө камдап, өзүбүзгө даярдап алганга бизге дагы жок дегенде бир 5 жыл керек да. 5 жылдын ичинде анда Кыргызстан өзүн өзү буудай менен дагы камсыздап, анан ун менен да камсыздаганга жете алабы? 5 жылдын ичинде мен эми 100% деп айта албайм. Себеби бизде жер анча көп эмес. 5 жылдын изинде жок дегенде жарым көлөмүн, бул 300 000 тонна будай өзүбүзгө даярдап алсак, бул бизге аябай чоң ийгилик болот да. Ал үчүн эмне кылып атабыз? Баягы жер айынан тас деп атпайсызбы? Биз мына башка тармактар менен сүйлөшүп атабыз. Мисалы, шекер тармагы, кызылча. Аларга айдоо алмаштыруу керек. Бир жыл которуштуруп которуштуруш керек да. Андан тышкары кызылчадан тышкары башка тармактар менен да сүйлөшүп атабыз. Баарыңарга ошол айдоо которушкан керек. Ошон үчүн биз жыл сайын ошол жака будай эгип туралы деп. Ал үчүн биз дыйкандарды эле баягындай бириктирип, мына канча кызылча себилип атса, ошол эле дыйкандарга урукту бул жерден алгыла. Бул жакшы урук. Мына сизге жанагындай жеңилдеткен насыя. Ошол жака будай эгип, сапаттуу будай, көлөмдүү будай кылып берсеңер, анда биз аны район болуп, ар бир району, ар бир облусту бар. Ошол биздин тегирмендер сатып алып, ошондон ун чыгарып, анын баарын керектүүчүлөргө даяр азык. Жана Айыл чарба министрлигинин мындай кластердик ыкма менен бөлгөн каражатынан дагы быйыл кошумча барбы, жокпу? Канча бөлүнгөн турат? Мына айтып кетсек, бул деген револьверный деп коет. Мына бизге $1 миллиард сом бөлүнсө, биз анын баарын бөлүп бергенбиз. Биздин дыйкандарга, биздин кайра иштетүүчүлөргө, алар иштетип, анан кайра жаап эле, анан кайра алса болот да. Бул револьверный деп коет. Муну менен колдоно берсе болот. Бирок бул аябай көмөк болду да. Бул аз пайыз менен болчу да, Бул 6% менен. Буга чейин биз 14% менен, доллар менен, евро менен алчык барбыз. Эми андай каражат, мисалы 1000 тонна будай алыш үчүн эми жарым айга эле бул канча 200-300 миң доллар керек буга. 3000 тонна алам десең $1 миллион керек. Ал $1 миллионду биз 14%дан коммерческий банктан алып, аны будай алып келип кайра иштетип бергиче эле же доллар өсүп кетет, же евро өсүп кетет, курс өсүп, анан биз тапкан акчанын баарын эле банкка пайызын берчик да. Бул евро, анан доллар менен 14%дан болчу. Сом менен алсак, коммерческий банктар 20-22% менен болчу. Бул жана каржылоо бизде кластердик өнүгүүнүн ичинде каржылоо бул 6% менен 5 жылга болуп атат да. Мунун мөөнөтү дагы узун болуп атат. Пайызы дагы кыска болуп атат, баягы төмөн болуп атат. Бул аябай эле жакшы жардам болот бүгүнкү күндөчү. Себеби шарт түзүлүп атат. Бизде Кыргызстанда будай аз болуп калса, биз ошол акчага сырттан арзан кезинде алып келип өзүбүзгө запас кылып коюп атабыз. Айрым комбинаттар ошол акчанын жанагы жабдууларын кайра баягы жаңыларга алмашып, деңгээлин көтөрүп, башкача жабдуу көлөмүн дагы көбөйтүп, андан тышкары заманбап жабдууларды өзүнө алып келип алмаштырганга мүмкүнчүлүк болот. Рустам мырза, анан биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чындыгында мындай жыл өткөн сайын буюрса акырындап өсүп келаткан экен да. Кыргызстан өзүнүн ун, буудай азыктарын, ун азыктарын экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү, потенциалы барбы, жокпу? Бүгүнкү күндө ундун өзүн экспортко чыгарганга бизде бир эле өлкө бар. Бул Кытай. Себеби Тажикстанда өзүнүн тармагы, ун тармагы өнүгүп атат. Алар да бизге биздикиндей кылып жеңилдик берип, пошлина жанагындай салыктардан бошотпогон тегирменчилерин. Өзбекстан, мына 15-жылы Өзбекстанда 14-15 тегирмен иштесе, бүгүн 150 тегирмен иштеп атат. Өзбекстан дагы пошлиналарды алдырып, ушундай жеңилдик берген, тегирменчилерге колдоо берип, субсидиялар бар, салыктардан бошотуп койгон. Эми Өзбекстан жасаган унун баарын Афганистанга кетирип атат. Казакстан бар жаныбызда. Буларда будай дагы бар, ун дагы бар. Ошон үчүн биздин
ундун экспорттук потенциалы аябай төмөн да. Бирок биздин 5-6 ишканабыз азыр экспортту ун эмес, ундун азыктарын кылып атат. Бул кесме, спагетти, макарон азыктары жана печенье, кондитер азыктары да. Муну айтып кетсек, мына Өзбекстанга, Казакстанга, Россия, Беларусь, Монголия ушул өлкөлөргө азыр биздин 4 ишкана экспорт кылып атат. Бирок ун түрүндө эмес, бул кондитерка дагы, анан макарон. Бул эмнени көрсөтөт? Бул ун түрүндө сатпай, ошондой сатсак, бул дагы үстүнө кошулуп, дагы 5-10 киши айлык алып атпайбы? Киреше көбөйүп атат биринчиден, баасы дагы башка. Ал өлкөлөрдө ундун өзүнөн суроо талап жокпу? Ун алардын өзүнүн ундары деле бар. Өзүнүн өздөрүнүн деле тегирмендери турат. Бирок бизден көбүнчө ушул ундан жасалган азыктар болуп да. Печенье менен макарондор. Ошолор экспортко бүгүнкү күндө кетип иштеп атат. Нан бышыруучулар, ун өндүрүүчүлөр экөөнүн ортосундагы байланыш кандай азыр? Биздин ушундай эле биздин ассоциацияга, биздин уюмда эле нан өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы бар. Алар менен биз тыгыз иштейбиз. Алар баары тең биздин жергиликтүү комбинаттардан алат. Алар дагы баягы кластер деген бул буудай. Буудайды алып кайра ун кылып иштетип, анан унду дагы сатыш керек да. Ушул жака дагы биз баарыбыз бир чынжыр болуп байланганбыз. Ошол эле маркеттер унду сатат, биздин пекарнялар, нан чыгаруучулар түздөн-түз бизден иштеп, алар дагы мындай, аларда да каражат өтө көп эмес да. Анан биздин келишим түзүп, биздин комбинаттар менен келишим түзгөн, мисалы, унду берет, 15 күнгөбү, 30 күнгөбү, мындай мөөнөттү узартып берет. Алар алып иштетип, нан жасап, нан азыктарын сатып, булочкаларын сатып, акча түшкөндөн кийин анан комбинаттарга төлөп берет да. Азыр эми Кыргызстанда мындай жакынкы аралыкта ун азыктарынын тартыштыгы болбойт, баа өспөйт деген боюнча кандай айта аласыз? Аны мен мына айтып кеткендей 22-21 жылдан бери биз стабилдүү кармап келатабыз. Быйыл деле кармап беребиз. Буюрса биз кармап беребиз. Себеби баягындай эле азыр мына буудайлар чабылып атат. Азыр биз аракеттенип, жанагы акчанын жардамы менен азыр биз складтарды толтуруп, көбүнчө арзаныраак алып коелу деген максатыбыз бар. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда буудай чабылып атат. Бир бияктагы буудайды алып, жанагы сапаты жараган буудайды алабыз. Анан сентябрь, октябрь айында Казакстан, Россияда чабылат. Көбүнчө Россиядан. Ошол учурда дагы биз көбүрөөк алып кампаларга запас кылып коелу деп атабыз. Анан кымбаттайт деп айта албайм. Биз баягы келишим негизинде бизде баягы өзүбүздүн милдеттемебиз бар да. Биз ундун деңгээлин кармап бериш керек. Биз жанагындай дароо эле баасы өсүп кеткенге жол бербешибиз керек. Себеби бизде өзүбүздүн запастарыбыз бар. Биздин запасыбыз бир 2-3 айлык кармайбыз да. Ал түгөн баратса, мамлекеттик фонддун фонд материалдык резервде дагы чоң көлөмдөр бар, запастар бар. Бизде өзүбүздө 2 айда түгөтсөк, анда биз ошол жактан алып, аны иштетип дагы 2-3 айга бизде көлөмдөр бар да. Эми соңунда биздин кардарларга эмнени айта аласыз? Кардарларга биринчиден эми бизге Кыргызстанда стабилдуулук болуш керек. Биринчиден, эң негизги биздин кардарлар Кыргызстанда жасалган, Кыргызстанда өндүрүлгөн өзүбүздүн азыктарыбызды жеш керек. Эң биринчи. Ошондо бул деген колдоо болот да. Бул биздин ишканалардагы өнүгөт. Анан биз көбүрөөк иштесек, биз дагы салыкты көп төлөп атабыз азыр. Биз социалдык төлөмдөрдү дагы мына 14 миллиондон 90 миллионго көтөрдүк да бүгүнкү күндө. Ошол төлөмдөр биздин пенсионерлерге барат да. Мисалы сырттан келген көбүнчө азыктар ун менен эле эмес, башка азыктардын баары эле алар келет, бияктан сатылат дагы, биз акчабызды беребиз, акчанын баары сыртка кетип атат. Биздин керектүүчүлөр Кыргызстандан чыккан азыктарды сатып алып, ошо менен колдонсо, анда бул кайра иштечүчүлөргө дагы, биздин пенсионерлерге дагы, биздин экономикадагы аябай жакшы кошумча болот деп
ойлойм да. Чоң рахмат анда сиздерге, ушу жалпы Кыргызстандагы ун өндүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз.